Саламатсыздарбы урматтуу Чоңалай KG сайтынын окурмандары, көрүүчүлөрү. Алдыңыздарда Эл билсин программасы. Аны тааныштырган мен Бектур Абдырасулов. Бүгүн бизде конокто Чоңалай районунан чыккан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Улукбек Карыбек уулу конокто. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Саламатчылык, чоң рахмат. Сиздин бул журналисттик кесипти аркалап жүрүп, саясатка аттанганыңыздын себеби эмне? Биринчиден, Бектур сага ыраазычылык билдирем, себеби мына райондук деңгээлде азыр ушул мобилдик журналистикага жаш болсоң да аракет кылып, өзүңүн колуңан келишинче ушундай бир кадам таштап жүрөсүң. Кудайым ийгилик берсин. Ушул багытыңдан жазбасаң, келечекте мыкты журналисттердин катарын толуктайт деген үмүттөмүн. Биринчиден эми ушул журналистикадан саясатка аттангандыгымдын башкы максаты, жакшы билесиң, бул журналистика Кыргызстандагы ушул кайсы тармакта уурулуктар бар, кайсыл тармакта коррупциялык иштер бар, мына ушул маселелерди ачык айкын көргөнгө чоң мүмкүнчүлүк экен да. Эми журналисттер көп, бирок анын арасында ушул чындык үчүн сатылбаган, канчалык бир жолунан тайбай, эл кызыкчылыгын бийик койгон журналисттер дагы жок эмес. Мына ошолордун багыты менен биз дагы жүрүп, анан журналистикадан саясатка келгенге мажбур болуп калдык. Себеби мына 9 жыл журналистикада жүрдүм. Өзүбүздөгү Чоңалайдагы көп коррупциялык иштерди, ошол эле Тоо-Кен тармагындагы кылмыштуулуктарды бетин ачып чыктык. Мына ушул маселелер барып президентке чейин такалды. Бирок тилекке каршы президенттен бир кандайдыр бир чечкиндүү кадамдар болбоду да. Мына ушул маселеде эми ушул мыйзам чыгаруу органына барып, ошол жактан эрежелибизге, ошол жактагы буга чейинки көтөргөн маселелерди не только бул Чоңалай мамлекетибиздин бардык тармагында бүгүн ушундай уурулуктар көп болот. Мына ушуларды жогорку трибунадан тайманбай көтөрүп, өкмөттү чечкиндүү кадамдарга барышына мындай бир контролдоп, жыйынтык чыгарганга жакшыраак мүмкүнчүлүк болот экен деп аттанып атабыз да. Сиз Чоңалай районунан аттанган эң жаш талапкерлердин бири экенсиз. Кээ бирлери сизди жаш, эрте дейт. Сиз бул боюнча кандай пикирдесиз? Эми эл оозунда элек жок. Кайсы бир тараптын кызыкчылыгын колдоп жүргөн адамдар ар кандай нерсени айтып чыгышат. Бирок мен ушул жерде бир баса белгилеп жооп бергим келет. Мына Жусуп Абдрахманов атабыз 24 жашында мамлекеттин жоопкерчилигин алды. Мына Исхак Разаков, Баян Исакеев, Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев деген биздин залкарлар мына жаштыгын мамлекеттүүлүккө арнап кетти да. Мына ошондой жаш кыргыздын мамлекеттүүлүгүнө салымын кошкон аталарыбыз эмне кылыш керек эле анда? Бүгүн биз жаштыгыбыз калган жок. Бизде кайдагы жаштык калды? Мына 30га чыгайын деп калдык. Бул деген 30-ында ороо корбогон, 40-ында 50-синде эмне кылмагыда деген сөз бар го. Ошол себептен биз жаштыгыбыз калган жок. Биздин азыр күчүбүз, биздин энергиябыз, биздин акылыбыз, биздин билимибиз бүгүн ошол мамлекетибизге, элибизге, жерибизге пайдасы тие турган мезгил да. Мына ушул учурда биз белди бекем буу, кайсы бир тарапка сатылбай, чыныгы эл тараптагы, чыныгы элдин көйгөйлөрүн чечүү үчүн бел байлаганга аттандык. Мен ойлойм, эч кандай бул жерде жаштыгыбыз жок. Каяктагы жаштыгыбыз калды? Көпчүлүк элдин суроосу боюнча, журналисттик иликтөөңүз боюнча суроо берсем, эл арасында ар кандай сөз бар да, көпчүлүгү туура болду десе, кээ бирлери райондун жаман жактарын чыгарды, эмне өзгөрдү дешет. Негизи эле кылган иликтөөлөрүңүздөн эмне өзгөрдү, көйгөй чечилдиби? Мына быйылкы айт майрамында ушул жергиликтүү биздин аким Жумадилла мырза өзү мойнуна алып, өзү ушул ооз ачырууда айтпадыбы? Силер
көтөргөн маселелерден жыйынтык чыкты. Силер көтөргөн маселелерден бардык ошол Кызылэшмедеги, Калыктагы, Кырарыктын каналы, көпүрөлөр, жолдор, суулар мисалы буларды көтөрдүк. Результат болбоду. Тендерди өткөзүп аткан мафиялар көзүн ачып иштеп калбады. Жетекчилер сескенип калбады. Камчылап турган бул менимче эч кандай маселе эмес. Көпчүлүгү мындай көрүп калганда аны да түшүнүш керек. Себеби КТРден жалданма журналисттерди алып келет, ЛТРден жалданма журналисттер келет. Аларга бир койду союп беришет буякта. Жетекчилер анан алып койду жеп, ооздору майланып анан кантип барып бул чоңолайдын көйгөйүн көтөрөт. Биздин инфраструктураларыбыз, биздин социалдык объектилерибиз, бизде эң эле мындай өнүктүү бир эле тармактан өнүгүп атабыз. Бул спорт залды эле келтирип салып атышат. Спорт залдан башка бизде бир башка мындай өндүрүш тармагына ошол эле учурда бир элдин бир элементардуу бир парк жок мисалы үчүн. Эми айта берсе өтө көп нерселер бар. Эми биз мындай бир катар бүгүн отурушат. Ошо эшиктеринде тизилип мактап, тим эле укмуш мактап аткандар. Эми ошолор пока мактап турушат. Биз кичине камчылап туралы деген маселени көтөрдүк. Эми мунун бир эле пайдасы бар, бул элдин кызыкчылыгы үчүн да. Муну биз душманчылык, бири-бирибизге мындай бир карасанатайлык менен бир кегибиз жок. Бирок бир эле кызыкчылык бул элдин көйгөйү, элдин эртеңкиси үчүн, элдин акысы үчүн биз ошондой жетекчилерди кичине камчылап турганга аргасыз болуп турабыз. Мен ойлойм, бул мындай нерсе болуш керек. Кой көргө кирсин деген чоңалайдагы бир стереотипти сындырыш керек жаштар. Мындай көз кысып болуп жаткан былык иштерге маани бербей койсок кандай, эртеңки тагдырыбыз кандай болот? Эртеңки жаштар, мен ойлойм, азыр сонун ушундай жаштар өсүп келатат. Чындыкты тайманбай көтөрүп, ал эч тууганчылыгына, достугуна, башкасына карабай туруп, чындыкты конкреттүү айтып турган азаматтар бар. Мен ойлойм, ошондой болуш керек. Бул өтө маанилүү нерсе. Бул журналисттик иликтөөңүз боюнча да Кумтөрдү козгогон Садыр Жапаров азыр камакта. Иликтөөнү баштаганда кандайдыр бир тоскоолдуктар, коркуу сезим болдубу? Кечен алып барып маселени койдук. Эми сатып алганга аябай аракет кылышты. Чоң суммадагы, ири суммадагы акчаларды сунуштады. Сен бул кара казык жөнүндө вообще сүйлөбөйсүң. Мындан ары интернеттеги видеолоруңду өчүрөсүң. Анан алтын боюнча, алтын кен боюнча ооз ачпайсың деп мени сатып алганга аябай аракет кылышты да. Эми бул арам аракеттерине мен жол берген жокмун. Мен андай кызыкчылык болгондо анда кандай болот, анда эртең биздин элибиздин, эртеңки урпактардын тагдыры кандай болот? Бул эл байлыгы, жер байлыгы элге болуш керек. Ушул алтын кенди бүгүнкү күнгө чейин скрытый номерлер менен башкалар менен чалып коркутканга аракет кылып атышат. Эми бир башка бир өлүм. Ошол өмүрдү, ошол өлүмдү сен татыктуу жашадыңбы, татыктуу өткөздүңбү деген маселе абдан орчундуу да биздин жүрөктө. Ошон үчүн мындай нерселер менен бизди коркутуу жолу менен кайтара албайт. Коркутуу жолу менен бизди чек кое албайт. Биз бир гана ушундай максатыбыз бар: уурулар жазаланыш керек. Мамлекеттин, элдин байлыгын кыянаттык менен, чыккынчылык менен, жеке кызыкчылык менен пайдалангандар сөзсүз түрдө жазаланат. Мен буга бир күндө ишенем. Кудайым буйруса биз бийликке бара турган болсок, мына ушундай ал кимдигине карабайбыз. Ал жердешпи, ал башкабы, ал тууганбы, ал тууган эмеспи, эч кимисине карабайбыз. Биз чындыгында элге душманчылык кылган адамдар жазаланыш керек. Мына ушул маселе биздин башкы максатыбыз. Мына ушул маселенин үстүндө биз күрөшүп келатабыз. Биз толук турда айтам, сатылбайбыз эч качан. Ошон үчүн аягына чейин ушул алтын кендин жыйынтыгына чейин биз күрөшөбүз деген максатта баратабыз да. Мен ойлойм, эртең кечтир сөзсүз түрдө мындай кылмыштар ачыкка чыгып жоопко тартылат.
Акча сунуштоо болду дедиңиз. Бул акча сунуштоону алсаңыз болбойт беле? Азыркы учурда балким кээ бир кеш партияларга окшош күчтүү түрдө сатып алабыз дегенде коркпостон аттанып белеңиз. Эмне үчүн сатылбадыңыз? Мен сатылаткан максатта маселе көтөргөн жокмун. Мен булардан акча өндүрөйүн деген максат менен ал жактагы кылмыштуулукту ачып чыккан жокпуз. Бул жака мына биздей жаштар сатылса андай кандай болот эртеңки биздин тагдырыбыз? Эртеңки биздин келечегибиз кандай болот? Бизде ошондой бир шылуун акмактар сатып алып, биздеги чындыкты жаап койсоң да, анда карапайым элдин жашоосу кандай болот? Мен чакырам да, ошо жаштар колунда, билегинде күчү бар, бакандай болгон азаматтар бүгүн мына шайлоодо сатылып аткандары, тамактарынан байланып аткандары, бул өтө уят нерсе да. Бул мына биз тарыхта, кыргыз элинин тарыхында биз өтө маанилүү, тарыхый бир чоң инсандар жашап өткөн жерди жердеп жашап жүрөбүз. Мына Алымбек датка, Курманжан датка энелерибиз кандай адамдар эле. Мамлекеттин, элдин тагдырын баарынан бийик коюп, өзүнүн баласын өлүмгө тике кара деп, ошондой бир элдин кызыкчылыгы үчүн өзүнүн балдарын курмандыкка чалып жаткан мекенде жашап аткан муун биз сатылып атканыбыз бул абдан уят нерсе да. Бизди мына башка Кыргызстан башка жерлеринде алайлыктар, чоң алайлыктар деп кандай бийик тутушат. Биз өзүбүздүн элибиз ушундай бийик тоолуу жерде жашайбыз. Биз ар дайым бийиктигибизди көрсөтүшүбүз керек. Могу 4 күндүк өмүр өтөт. 4 күндүк курсак тоет бул. Муштундай болгон жүрөк таза болуш керек да. Ошол жүрөгүбүз таза болуп, элибизге, жерибизге кызмат кылабыз деген азаматтар чыгыш керек. Ошондо биздин келечегибиз кең болот, ошондо биздин жашообуз жаркын болот. Мен ошого чакырам, урматтуу жаштар, урматтуу азаматтар, сатылбайлы. Биз ошол уурулар топтогон байлыкка напсыбызды азгырбайлы. 2000 сомсуз деле жашообуз өткөн, 2000 сомсуз деле жашап келгенбиз. Алардын акчасыз деле өмүрүбүз өтүп, ушул убакка келдик. Рызкыбызга арамды аралаштырбайлы. Рызкыбызга арамды аралаштырып, биз жакшы болбойбуз. Ошол арам жеген балдарыбыз, арам жеген үй бүлөбүз кандай нерсе болот? Бул исламда да ушундай нерсе бар да. Эгерде кыпындай арам жеген адам, мына арак ичкен кишинин денесинен 40 күн дуасы кабыл болбойт деп атат. Арактын составы ошол 40 күн адам денесинен чыкпайт экен. Бул деген арамды жеген адам 40 күн денеси тазаланбайт экен. Ошол организмде жүрөт экен. Арам жеп өз рызкыбызды, өзүбүздүн толку боюбузду, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү кирдетпейли. Мен ушуга чакырат элем да. Бул эртеңки 5 жылдык тагдырды ушундай бир ууру кескирлерге карматпаш керек. Кандай деген партиялар бар атат, кандай деген уурулар бар атат. Мына 30 жылдан бери мамлекетти кыйратып, тоноп келген уурулар бүгүн бийликке дагы баратат. Мен кесе баса белгилеп айтам да. Ал кимдигине, ал жердешпи, ал агабы, ал иниби карабайм ал нерсеге. Менде ушундай чечим бар. Мен анда ал нерсесине карап өлчөбөйм. Ал менин жердешим эле, ал менин акам эле, ал менин кудам эле, ал менин жээним эле, ал менин жакын адамым эле деп, мен чындыкты мен алмаштырбайм ал нерсегечи. Ошон үчүн мен ушуга чакырат элем да элибиздичи. Алмаштырбайлы. Мына чубак устазыбыз бизге кандай нерсени айтып кетти? Эгерде биз добуш берген адам жамандык кылып, эртең мамлекеттин, элдин тагдырына кедергисин тийгизип, мамлекеттин акысын жеген болсо, ошонун себепчиси сен дагы шерик болосуң деп атат. Ошон үчүн ойлонуп, бул дүйнөдө 4 күндүк өмүр бул. Бирок теги дүйнөдө ошонун азабын тартпайлы да. Ошонун кедергиси тийбесин. Ошон үчүн ошондой ууруларга шериктеш болбош керек биздин эл. Мен ушул нерсени айтам да. Кайдикем казуучу компаниясы боюнча айта кеттиңиз. Мына азыр шайлоо келип көптөгөн ийгиликтүү инсандарыбыз көп экен. Кыйын инсандарыбыз да көп экен. Баарын кыйратып жибергендер эми көрүп билип жатабыз. Мына азыр шайлоо алдында да. Ошолор менен биргеликте ушул маселени чечүүгө аракет кылып көрдүңүзбү, Кайди маселесини? Албетте.
мен ушу Кара Казык алтын кенин көтөргөндө аябай күттүм биздин ушул чыган агаларыбыз колдойбу экен ушуну, ушуга бир үн катабы экен деп күттүм да. Бирок тилекке каршы бирөөсүнөн дагы мага бир жакшы звонок келген жок. Алар дем жаман деп айтпайм. Ар кимдин өзүнүн көз карашы, өзүнүн багыты бар. Аларды сыйлайбыз. Бирок мен бул жеке маселени көтөргөн жокмун. Бул жерде мен элдин маселесин көтөрүп атам. Элдин акысын көтөрүп атабыз. Элдин келечегине кедергисин тийгизип аткан уурларды көтөрүп атабыз. Мына ушул жерде бир мындай колдоого алган тараптар болбоду. Тескерисинче мени көтөрбөй, мени токтотуп коюуну сурангандар болду да. Ошон үчүн бул Кара Казык алтын кенинде көп адамдын салымы бар. Көп адам буга тийишелүү бүгүн. Ушул чоңолайда. Эми алардын аты аталыш керек. Алардын кылган кызматы аныкталыш керек. Ошол алтын кенди Кытайларга кетишине, ошол аз өлчөм менен бүгүн Кытайга кирип кетишине, мамлекетке бүгүн ушул биздин Кара Казыктан 1 сом дагы түшпөйт. 1 сом дагы түшпөйт. Бирок кайсы бир адамдарды сатып алып, кайсы бир жетекчилерибизди сатып алып, бүгүн эмне деген байлыгыбызды ташып кетип атышат. Мына ушул нерсеге мен абдан капа болдум, абдан мындай ызаландым. Бирок эми алардын чалганы, алардын колдогону бир маанилүү деле бизге бир мындай бир күч болбойт. Биз өзүбүздүн багытыбызды, өзүбүздүн максатыбызды кылып атабыз. Ушундай. Өнүктүрүү фондуна 2% деп айтып келесиз да, ошол эле 2% деле байкашымча жергиликтүү элдин адам башына эсептегенде бир кыйла каражат болуп, жылына жергиликтүү элдерге бөлүштүрүп берилет да. Эгер сиз айткан ишиңиз ишке ашса, биз араб өлкөсү сыяктуу эле жатып алып эле мындай каражат жеп жатып калабызбы эгер? Мына бүгүн 2700 Кыргызстанда алтын кен бар. Дээрлик 99% бүгүн элдин кызыкчылыгында эмес, инвестордун кызыкчылыгында. Мен бир маанилүү нерсени ушул жерде айткым келет да. Мына башта ушул токен тармагында 50% мамлекетке, 50% инвесторго деген багыт болгон. Кийин ошол инвесторго аз болуп калат экен, инвестордун расходун жаппайт экен деп ошо депутаттар ошол мезгилде 70% инвесторго, 30%-ын мамлекетке, элге бөлгөн. Кийин ал да аз болуп калат экен, инвестор акталбай, инвесторлор качып атат. Бул пайда жок экен бул жакта деп туруп, азыр бүгүн 100% инвестордун колуна берип койду. Бүгүн ошол токен тармагында биздин байлыгыбыздын ээси бүгүн бир эле киши инвестор. Мына Кайди компаниясы бүгүн 100% биздин алтын кендин ээси Кара Казыкта. Аны пайдасынан 2% бүгүн ошол жергиликтүү соцпакеттеп берип атат. Мен ушул жерден баса белгилейин. Мына жолдорубуз курулбай калды, биз өнүкпөй атабыз деп айтып атпайбызбы, какшап атпайбызбы? Мына ушул Кара Казык алтын кенинде биз көтөргөн 660 миллион доллардын уурдалып чыгып кеткен. 2%-ын эле эсептейли, 13 миллион 200 миң доллар акча. 2%. Мына ушул акчаны биздин жергиликтүү элге түшүш керек эле. Азыркы мыйзам менен, азыркы биздин талап менен 13 миллион 200 миң доллар акча чоңолайдын бюджетине түшүш керек эле. Не деген акча ал? Аны менен бизде салынбаган жол калбайт эле. Аны менен бизде бүтпөгөн көпүрө калбайт эле. Аны менен бизде не деген жакшы? Ой, спорт залдын төрүн салып таштайт эле, азыркыдай спорт залды салган болсочу. Ушундай чоң маселелер бар да. Анан ушул жерде биз эмне үчүн баратабыз? Эмне үчүн биз ушул жогорку кеңешке барууну максат кылып атабыз? Биз барсак, мына бир уч, айтпадымбы, чоңдор чиновниктерге багытталган мыйзамдар бар. Булар кайсы мыйзамдар? Мына токен тармагында айтайын. Токен тармагында
бүгүн инвесторлор өздөрү чалгындоо иштерин жүргүзөт, өздөрү анализдейт, өздөрү изилдөө баалоо иштерин жүргүзүп келе турган бул инвесторду кылып койду. Анан жанагындай өлчөмдөрү, мисалы үчүн азыр 4 грамм деп атпайбы кара казыкты. Бүгүн ушул кайды компаниясы кызыктар болуп, ошондой кылып 4 грамм кылып өлчөтүп койду. Мына ушундай бир инвесторлорду, бир чиновниктердин кызыкчылыгына багытталган мыйзам долбоорлорду тартып алабыз биз барганда. Биз барганда жанагындай 100% инвестордук эмес. Жок дегенде 50% инвестордук, 50% элге мамлекет болуш керек деген мыйзам долбоорлорду киргизебиз. Биз ошондой азыркы мыйзам долбоорлорун тартып алуу үчүн биринчи биздин максатыбыз, биздин ишибиз ушул болот да. Мыйзам долбоорунан көп маселе жок. Булардын баары бирок иштейт, мыйзам долбоору иштебейт деген маселеге мен кошулбайм да. Мыйзамдар иштебейт дейт. Мыйзамдар абдан сонун иштейт, укмуш иштейт мыйзамдар. Бирок ошол мыйзамдар бир ууч эле ууру кескилердин кызыкчылыгына багытталган мыйзамдар иштеп атат. Мына ушул мыйзамдарды биз барып артка тартабыз. Мына 10дон ашык мыйзам долбоорун ушул токен тармагынан эле чакыртып алабыз артка. Албетте бизде болгон жаштар, таза адамдар барса, көбүрөөк коалицияга кирсек, көпчүлүк мандат менен. Мына ошондо көп күч көрсөтө алабыз. Ошон үчүн эли жерибиз, ушул жарандарыбыз бизди колдоп сүйлөшүү абзел да. Эмне үчүн Ыйман Нуру партиясын тандадыңыз? Биринчиден бизге ушул Садыр Жапаров агабыз Мекенчил партиясына өзү чакырып, өзү ушул топ 20-га киргизем деп убадалап, ушундай бир колдоолорду көрсөтүп партияга чакырган. Бирок мен да ушул Мекенчил партиясын абдан сыйлайм. Себеби Садыр агабыз бүгүн чындыктын курмандыгы болуп түрмөдө турат. Ошол Садыр агабыздын урматы үчүн, ошол Садыр агабыздын чындыгы үчүн мен аларга кошулгум келип барган. Бирок тилекке каршы ортодо акча маселелери көп, оюмдар болду акчадан. Анан ошол Камчыбек Кыдыршаевич 33-мүнчү местаны убадалап, ошол 33-кө койгондо мен өзүм баш тартып чыгып кеттим. Себеби мен оппозициялык партия менен 33-мүнчү местада мындай элдин добушун бөлүүнү каалаган жокмун да. Анан ошол эле учурда буга чейин ушул Ыйман Нуру партиясынын негиздөөчүлөрү, ушул Ихлас курулуш компаниясындагы агаларыбыз башында бизди ушу чакырган. Абдышукур Нарматов устаздарыбыздан кеңеш алдык. Анан карап көрдүк, партияда таза адамдар, Нуржигит Кадырбеков агайыбыз кандай мыкты инсан. Мына ушундай катарыбызда билимдүү, илимдүү, анан эң негизги биз мындай сыймыктанып айтабыз да, таза адамдар бар да партияда. Ошол себептен бир дагы депутат биздин арабызда жок. Бүгүнкү чимкиликтерде бел абдан жээрип аткан бир дагы депутат катарыбызда жок. Мына ушундай таза партияларды, мына көп жаштарыбыз ээрчип кетти, мисалы үчүн. Күтүп аткан жаштар келгиле деп эл жерибиз күтүп атат, бирок таза жаштар деп карасаңыздар баардыгы эле эски саясатчылардын этектерин кармап кетишти. Мына ушул нерседен биз обочолонуп, өзүнчө Ыйман Нуру менен бардык. Ыйман деген бул ишеним, Ыйман деген бул тазалык, адилеттүүлүк, чындык. Ыйман деген касиеттин ичинде көп нерсе бар да. Жастар биздин партияда олигархтар, байманаптар болгондо рекламаларыбыздан билинип калмак да. Биз мындай бир бүгүн бизди колдоп, бизге артыбыздан акча берген артыбыздагы бир монстрлар жок. Биз таптаза жаштар, таза адамдар баратабыз. Акча чачыш үчүн, акча менен эл сатып алыш үчүн бул биздин башкы максатыбыз эмес. Кудайга шүгүр, бирок бизде азыр шайлайм деген адамдар көкөлөк какпай, эч кимге билдирбей, урнанын ичинде бизге добуш берет турган адамдар көп да. Ошон үчүн Кудай буйрса биздин партия өтө турган болуп атат. Ушундай бир ишеним болуп атат баарыбызда. Жерлерден миңдеген бир 2000-3000ге жакын жаштар бүгүн ыктыярдуу, акысыз бизге кызмат кылып көрсөтүп келатат. Мына биздин чоң алайда деди мисалы, биз бир дагы агитаторго акча төлөгөн жокпуз. Бир дагы агитаторубузду бул акча менен барып ынандырган жокпуз. Булар эл ичинде бар экен, жер ичинде бар экен, чындык үчүн, адилеттик үчүн өздөрү мындай бир
биздин жолго жолдош болуп келатат. Буга мен абдан сүйүндүм, абдан ыраазы болдум. Акча менен биз эмнени таптык? Мына 30 жылдан бери көрдүк го. Ошон үчүн биз өтсөк дагы таза жол менен барып өтөбүз. Таза иштеп, эл жерибизге кызмат кылабыз. Биз бүгүн акчаны чачып, мына чачып аткан акча чачып аткандар булар жөн чачкан жок. Булар жөн эле чачып атат деп атасыңар. Жок. Булардын чоң кызыкчылыктары бар. Артында көп маселелер бар. Ошон үчүн баратышат. Ошон үчүн булар акчасын чөнтөгүнөн акчаны чыгарып атышат. Эгерде мына элибиз билиши керек жакшы. Бүгүн ошол бир мыйзам, мына токен тармагын айталы. Бир мыйзам долбоорунан бир лицензияны сатса, бир лицензия алса же бир мыйзам долбоорунун кол койсо, жанагындай бир уурулардын кызыкчылыгын колдогон. Мисалы үчүн ушундай мыйзам долбоорлорунан эле 10 эселеп акчаларды кайтарып алышат. Ошол кетирген каражаттарын 10 эселеп ашыкчасы менен кайтарып алышат. Мына ушуну эл түшүнүш керек да. Ошол акчаларын берип аткандар булар жөн барып атат. Эртең элдин акысы дагы жок, аны барып, биздин кызыкчылыкты колдоп кой, биздин үнүбүздү ук, бизди маселебизди көтөр деп айтканга элдин моралдык акысы жок. Акча алып аткандарынчы. Кантип айтат? Кайсы авери менен айтат да, бизге иштеп бер деп. Эгер өзү сатылып аткан болсочу. Ал заранее сатып алып, анан баратат. Ал кызматын кылып койду уже. Ошону эл мындай аңдап түшүнүшү шарт да. Азыр убакытта жетип калыптыр. Маегиздин партияңыздын алдыга койгон максаттары, артыкчылыктары, кемчиликтери боюнча айта кетсеңиз. Айтайын дегеним, биздин партия жогоруда белгиледик, чындык үчүн баратат. Биз жанагындай акчага сатып алып турганын өзүбүздүн кызыкчылыкты колдой деген жокпуз. Биз элдин кызыкчылыгын колдой деп көтөрүп баратабыз. Биз артыкчылыгыбыз мына ушунда таза бараткандыгыбызда. 1 сом чачпай, 1 сом берип шайлатпайбыз бүгүн биз элге. Добушту сатып албайбыз. Мына ушул эң чоң артыкчылыгыбыз мына ушунда. Башкалар жөн эле көкүрөгүнө коюп, таза шайлоо үчүн, биз добуш сатпайбыз деп атышат. Көрүп атпайбыз бүгүн сатып алууларды. Мына ушундай нерседе биз чын ыхлас менен Кудайдын ыраазычылыгы үчүн элибизге кызмат кылалы деп баратабыз да. Артыкчылыгы ушунда, бизде пенде болгондон кийин кемчилдиги жок адам болбойт. Баарыбызда кемчилдик бар. Биз периштебиз, ыйман нуру партия мындай укмуш деп айтпайбыз. Кой аксагы менен жүз. Мисалы үчүн ар кандай адамдар болушу мүмкүн. Эч ким бүгүн бири-бирине гарантия бере албайт. Мына ата-эне баласына гарантия бере албай аткан учурлар бар да. Биз өзүбүздүн инилерибизге мындай бир кепилдик бере албайбыз да. Жакшы же жаман болушуначы. Ал ынсабы өзүнүн айберинде, өзүнүн тарбиясында да, өзүнүн бир адамдык эмесинде, мындай бир дараметинде. Ошон үчүн биз айтабыз, Кудайым буйруса, эл жерибиз түшүнүп, мен ойлойм аябай сүйүнүп атам бүгүн акчасыз эле шайлайм деген адамдар аябай көп экен, колдоп атышат. Ушундай биз чындыкты көтөрүп жүргөн жаштарга, чындыкты көтөрүп жүргөн уулдарына колдоо көрсөтүш керек эл. Ошондо бизге дух болот ошол. Ошол бизге күч болот. Элибиздин колдоосу, элибиздин бир сатылбай бизге дем бериши, бул бизге чоң, өтө чоң баа жеткис күч батасы мына бизге ушундай чоң байлык да. Ошол нерсени көтөбүз. Анткени кыргызда сөз бар го. Уулум деген эл болбосо, элим деген эр азамат каяктан чыгат. Уулум деп элибиз чыныгы уулдарын колдосо, тазалык үчүн жүргөн уулдарын колдосо, адилеттүүлүк, чындык менен бараткан уулдарын колдосо, элим деген азаматтар анан ошондо пайда болот да. Анан болбогон напсы үчүн, болбогон бир нерселер үчүн өзүнүн абийирин, намысын кетирбеш керек. Эң баалуу нерсе бул абийир. Эң баалуу нерсе абийир. Мына ушул абийирди сакташ өтө кыйын. Ушул напсыны сакташ өтө кыйын. Напсыны тыйыш. Мына ушул абийир кеткенден кийин ыйман кетет адамдан. Абийир сынса
өзүнүн ишеними кетет. Мына ушундай баа жетки сөзүндөгү бийик, аны акчадан эң кымбат, эң бир баасы жок бул абийирдин тазалыгычы. Ошол тазалыкты сактап алыш бул элдин өзүнүн колунда. 2000 сомго абийирлерин кетирбеш керек да. Мен ушуну айтам. Үмүтүм чоң, Кудай буйруса, эли жерибиз ойгонуп, түшүнүп келатат, баягылардан тажап келатат. Өчүп бараткан саясатчыларды эмес, эми мен бул жолкусунда Кудайым буйруса күтөм, өсүп келаткан саясатчыларды, өсүп келаткан жаштарды колдойт деген ишенимим чоң. Убактыбыз тегине келиптир, сизге эркин микрофон. Урматтуу чоңолайлык жердештерим, мекендештерим, алдыдагы мына саналуу 2-3 күн убакыт калды шайлоого. Келечекке болгон сүйүүңүздөрдү, келечекке болгон бир кам көрүүңүздөрдү ушул 4-октябрда далилдеңиздер, чындык менен далилдеңиздер. Мен сиздерден күтөм, мен сиздерден үмүтүм чоң. Биз чындык үчүн баратабыз, биз сиздерден добуш сатып алып, рызкыңыздарга арамды аралаштырбайбыз. Биз сиздердин чыныгы рызкыңыздар үчүн күрөшөбүз, сиздердин чыныгы көйгөйүңүздөр үчүн күрөшөбүз. Биз коркпойбуз, артыбызда биздин былык ишибиз жок, биздин артыбызда байлыгыбыз жок сактай турган. Биздин көтөргөнүбүз бул чындык, бул сиздердин көйгөй. Сиздердин микрофон болуп, жогорку трибунадан маселеңиздерди жалтанбай туруп, чечкиндүү карамдарды кабыл алып, ошол кыргыз өкмөтүн тызылдатып иштететкенге мүмкүнчүлүк болот, Кудай буйруса. Ошону сиздер колдоп, коштоп, ак батаңыздар менен, дуаңыздар менен бизге дем бериңиздер. Ушул жаштыгыбызды, ушул күчүбүздү, ушул билимибизди биз сиздер үчүн жумшайбыз. Биз сиздер үчүн күрөшөбүз.